Учурда аймактарда ар кандай этаптарда 2 миллиард 190 миллион 927 миң АКШ долларын түзгөн 140 долбоор ишке ашууда. Каржылоо булактары аймактарды өнүктүрүү фонддору, тике инвестициялар жана ички инвестициялар эсептелет. Өлкөдөгү инвестициялык саясатты ишке ашыруу жөнүндө маалымат берген инвестициялар боюнча улуттук агенттиктин директорунун орун басары Нурадил Баясов. Анын ичинен 117 долбоор өнөр жай тармагында, 11 долбоор энергетика тармагында, 12 долбоор айыл чарба тармагына иш алып барып жатканын белгиледи. Дагы эле мына бүгүнкү күндө айрым учурда ошол инвестициялык долбоорлор боюнча, инвестициялык долбоорлорду сапаттуу даярдоо боюнча дагы мүчөлүштүктөр бар. Бул багытта дагы былтыр ОБС менен биргеликте 50 инвестициялык долбоорду ушул Кыргызстанда толук аймактарында биз иштеп чыктык. Инвестициялык паспорттар бул эл аралык стандарттарга жооп берет жана ушул инвестиция тартканга дагы өзгөчө бир өбөлгө түзөт. Талкуу маалында депутаттар аймактар боюнча тартылган инвестициялардын көлөмүнө кызыгышып, баяндамачы долбоорлордун басымдуу бөлүгү Чүй облусунда экенин белгиледи. Айтып бергилечи, кайсы жерлерде кандай эмеле проекттер мындай көрсөтүп мына жерден айтып берсеңер болот эле ошону туурабы? Мисалы Ош областына, Нарын областына, Талас областына кайсы жерге бул проекттер даяр? Бүгүн инвесторлор келсе, мына ушуну колуна карматабыз дагы өздөрүнүн канча сумма инвестиция кылса, ошого жараса иштеп баштайт. Бүгүндөн баштап деген ошондойлор бар. Талас облусунда 3 долбоор, Ош облусунда 15 долбоор, Баткен облусунда 17 долбоор, Чүй облусунда 65 долбоор, Жалал Абадта 14 долбоор, Ысык Көлдө 12 долбоор, Бишкекте 8 долбоор, Нарында 6 долбоор. Бул реалдуу долбоорлор бүгүнкү күндө ушул жерге инвестиция кирип атат, ушул жакка инвестиция алып барабыз деген. Ар бир өз боюнча, мисалы Россия Кыргыз өнүктүрүү фонду, Өзбек Кыргыз өнүктүрүү фондуна дагы бул маалыматтарды биз даярдап бердик, ушул багытта жумуш алып барып атабыз. Кыргызстандык ишкерлер инвестиция тартуу, жада калса сапаттуу бизнес план түзүүнү билбейт деген сындар көп айтылып, өз кезегинде депутаттар чакан жана орто бизнесине инвестор издеп, түз инвестиция тарткан ишкерлердин абалы да кубандырарлык эмес экендигин билдиришти. Депутат Марат Мураталиев айрыкча Талас облусунда инвестициялык долбоорлор эң аз экендигин белгилеп, бул жаатта инвестиция тартуу иштерин күчөтүүнү сунуштады. Станция Маймак — единственная ветка, который Казахстанский железная дорогада биздин жол менен, жер менен, территория менен эгерде ошол жерге биз салып койсок, эркин экономикалык зонага логистический центрлерди мощный кылып, ошондо бир эле Талас области эмес, Ош области, Жалал Абад области алып келип туруп, ошол жерден бүтө Америкага чейин кетирсең болот да. Вот почему над этим не работает. Вот этот ушундай проектлер менен иштесеңер жакшы болмок да, издениш керек ушугачы. Ал эми айрым эл өкүлдөрү медицина тармагына, тагыраак айтканда трансплантологияга инвестиция салуу зарыл деп эсептешет. Канчалаган жарандар чет өлкөгө операция жасатуу үчүн кетип жатканда, клиниканын курулушу жарандарга авиакаттамдарды үнөмдөөгө мүмкүнчүлүк бермек. Мындан тышкары жыйында минералдык жер семирткичтерди чыгаруучу заводду куруу долбоорун жүргүзүү, өлкөгө бизнес долбоорлорду тартуу үчүн жагымдуу шарттарды түзүү жана мамлекеттик жеке өнөктөштүктүн алкагында долбоорлорду иштеп чыгуу зарылдыгы айтылды. 15-20 күн жүрүп, кандай кыйынчылыктар менен болсун. Тазагүл Эмилбекова, Бекназар Арыкбаев, Нью ТВ. Өзбекстанда бар, Тажикстанда бар, Кыргызстанда жок.